Салам достор, мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен тюльпан самсасынын рецептиси менен бөлүшөмүн. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Электен өткөзүлгөн унубуздун үстүнө туз, разрыхлитель жана теркадан өткөзүлгөн сары майыбызды салып, un менен кошуп, аралаштырып алабыз. Бизде ушундай крошка пайда болуш керек. Эми камырыбызды ийдөө үчүн бизге сметана керек болот. Сметананы салып, камыр ыйлайбыз. Камырды ыйлап алган соң, бетин пищевая пленка менен жаап, 10-15 мүнөт тынытканча коюп коебуз. Мынакей 15 мүнөттө өттү. Эми тыныккан камырыбызды алып, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мен ар бир камырды 50 граммдан кылып бөлүп алдым. Камырларыбызды ушундай кылып тоголоктоп, доскабызга тизип, үстүн пищевая пленка менен жаап, дагы 20 мүнөткө холодильникке коюп коебуз. Самсабыздын фаршын даярдайбыз. Менде бул жерде уйдун колго тууралган эти, ага картошканы жана пиязды майдалап туурап кошуп алдым. Татымына жараша туз, кориандр жана мурч кошуп, аралаштырып алабыз. Самсанын камырын жайганга киришебиз. Ар бир камырыбызды алып, жармашып калбаш үчүн аз-аздан un себелеп отуруп, октоодун жардамы менен жайып алабыз. Камырыбызды бычак менен ортосунан чекесине карай кесип алабыз. Жана бир кашык фаршыбызды салып, видеодо көрсөтүлгөндөй айлантып отуруп, самсабызды түйөбүз. Самсанын астыңкы бөлүгүн жакшылап бекитебиз. Эгер ачылып калса, бышып жатканда ичинен суу сагып, самсабыз сочный болбой калат. Самсаларыбыздын баарын түйүп, противенге салып, үстүнө жумуртка жагып чыгабыз. Самсалардын үстүнө өз каалоолоруңуз боюнча күнжүт же мак сепсеңиздер болот. Бүгүн мен ак күнжүттү колдондум. Самсаларыбызды алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 35-40 мүнөттөй бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин самсаларыбыз бышып чыкты. Сиздин дасторконуңуздун көркүн ача турган самсалар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үй бүлөңүздөргө, конокторуңуздарга жагат деген ойдомун. Мени менен болгондоруңуздарга чоң рахмат. Менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калнилова.